эң туура эмес коротулган акча бул дейт үйдү кооздоо үчүн кетирилген акча деп айтат. Ысыраптын ысырабы бул ошол үйдү кооздош үчүн кетирген акча деп айтат. Эмне себептен десе, анткени себеби субханалла, канча кооз болсун, канча идеалдуу болсун, бирок ошол үйдүн ичиндеги адамдар дин менен жашабаса, дин жок боло турган болсо, ошол үйдүн ичинде бакыт болбойт деген сөз. Жадакы ушундай миллион долларга кылган ремонт кылган үйүңдүн ичинде бай бир адеби жок, зына кылган, киши өлтүргөн, ошол зынаны адамдарга реклама кылган, ошол эмесде субханалла ундай бир намысы жок, уятсыз бир эр турса, ошол эмесде субханалла ошол байлык аял боло турган, тескери жоо турган болсо, ушундай тура турган болсо, бири менен бири атаандашып, мен байым, мен ушундаймын деп турса, сен кедейирээк болуп тийип калган болсоң, сенин колуңда жок, атенен келеси ушунда эчтекең жок деп басынтып турса, сенин балдарыңды ушундай бир басынтып сага ушундай бир терин жаман мамиле кылып турса, сен миллион долларлык үйдө турган жашаганга караганда көчөдөгү тооканада жашаганың сенин үчүн артыгыраак болуп калганын унутпашыбыз керек экен. Аллаху акбар. Ошону айтып атат шариятыбыз. Силер өз үйүңөргө, өзүңөрдүн жашооңорго, бул үйүңөргө субханалла.